Салам достор, бүгүнкү тема кызыктуу жана пайдалуу. Төшөк жана гормондор. Негизи төшөктү көп адамдар туура эмес кабыл алат. Төшөктү жан гана техника, позалар деп ойлойт. А чындыгында төшөк бул таптаза психология. Төшөк психология. Аны көп адам түшүнбөйт. Жабан гана психология эмес, физиология дагы, анатомия дагы, медицина. Бүгүн биз төшөктүн жана гормондордун байланышы жөнүндө сүйлөшөбүз. Биздин организмде көп гормондор бар, бирок психологияда жана сексологияда жыныстык гормондор маанилүү жана сүйүнүч гормондор. Сүйүнүч гормондор бул чынында гормондор эмес, бул нейромедиаторлор, бул гормонго окшогон заттар. Алар мээден чыгат. Жыныстык гормондор жыныстык органдардан чыгат. Аялдардыкы жумуртка бездеринен, эркектердики дагы жумуртка бездеринен. Жыныстык гормондор жана сүйүнүч гормондор адамга эң керектүү гормондор. Анткени алар төшөккө болгон каалоону жана эркекти эркек, аялды аял кылат. А сүйүнүч гормондор болсо, алар дагы төшөк үчүн маанилүү. Алар дагы каалоону күчөтөт же жок кылат. Жана аялды эркекке тартат, эркекти аялга тартат. Бүгүн бир теманы мисал кылып алайлы. Эмне үчүн потенция менен көйгөйлөр жаралат? Эмне үчүн кыргызча айтканда турбай калат? Себептери аябай көп. Психикалык себептер бар жана физикалык. Төшөк бул аябай мээ менен дене мындай өтө тыкыз байланыштагы болгон процесс. Мээ өзүнчө, дене өзүнчө болбойт буда. Мээнин таасири өтө күч. Жана дененин таасири мээге күч. Ошол себептен эмне себептен турбай калат? Биринчи себеп бул порно өтө көп көргөн эркектерде. Мисалы, жаш кезекте көп порнография көрүп, же кийин үйлөнгөндөн кийин деле мага кээ бир келиндер мынтип жазып катты: "Менин күйөөм порнографияны көп көрөт, ар кандай видеолорду көрө берет." А кээ бирөө мынтип жазат: "Биз порнография жок, порно жок, жата албайбыз. Сөзсүз ошону көрүп атып жатабыз же көрүп бүткөндөн кийин жатабыз" дейт. Бирок бунун кемчилиги бар. Порнодагы эмоцияларды, порнодагы сулуулукту, сексуалдуулукту жөнөкөй жашоодо көрө албайсың. Эркек көп ошо порнону көрө берип, гормондордун баары ошого иштей берип, кийин кичинекей раздражительге иштебей калат. Аялына иштебей калат. Демек, биринчи себеп бул көп порно. Экинчи, кеч жетилүүдөн. Баягыда ызычуу чыгып кеткен видеодо, муфтият менен ызычуу болду, динчилдер менен ызычуу болду. Бул жерде азыр мен түшүндүрүп кетейин деген нерсем бар. Эмне себептен мен бул теманы козгогом? Албетте бул тамашалуу видео болчу, албетте көп адамдар бул видеону туура эмес түшүнө алды. Бирок мен чынында айтканда абдан терең теманы козгодум. Мен Кыргызстандын келечегин козгогом. Эгерде эркек бала кеч жетилсе, кеч үйлөнсө, кыздар менен кеч болсо төшөк мамилесинде, кийин тестостерон чыкпай, эркектик гормон чыкпай, дүүлүгү болбой, жыныстык мүчөсү турбай калат. Анан бала изилденип баштайт. Же күйөөсү ошол эле Москвага, Америкага, Европага кетип калган айымдар. Көп эркектер болбойт деп сексуалдуу жашоосун токтотуп койду. Ошол убакта ойлобогула, мен зынага чакырган жокмун, ар бир адам өзү чечет. Мен азыр медицина тараптан айтып атам. А чечим өзүңөрдө.
чечим, силер чоң адамсыңар, ар бир адам өсүп жетилген, демек чечимди өзүнүн жашоосунда өзү кыла алат. Көп төшөккө жатпаган үй бүлөлөрдө эркектин жыныстык мүчөсү жакшы иштебей калат. Воздержание деп коет. Эмне себептен? Биринчи себеп тестостерон аз чыга баштайт. Анткени тестостерон расход болбосо жумуртка безде мээге сигнал кетпейт. Иште, тестостерон чыгар деп. Организм эмнени түшүнөт? Тестостерон көп экен, магазинде запас көп экен, демек кереги жок, мен уктап жатам дейт. Ошентип бара-бара азая берип, кийин турбай калышы мүмкүн. Биринчи. Экинчи себеп бул кан тамырлар. Эмне үчүнчү себеп, эмне үчүн турбай калат? Кан тамырлар. Айтып атпаймынбы? Кеч жетилген балдардыкы, жыныстык жашоону кеч баштаган балдардыкы кан тамырлары, жыныстык мүчөдөгү кан тамырлар дагы машыгып туруш керек, кыскарып, жыйрылып, кайра бошоп. Жана ошол жердеги булчуң жыйрылып туруш керек. Эгерде ал иштебесе, машыгуу болбосо, ал кан тамырлар бошоп калат. Жана ичкерип кетет. Ичкерип кеткенде бала жыныстык катнашта болгондо кан жакшы жүгүрбөй, жыныстык мүчө шишип көппөй турбайт. Демек, эгерде биз келечектеги муундардын ден соолуктарын ойлобосок, келечекте биз импотент муундарды алабыз. Өтө өкүнүчтүү. Ошон үчүн врач катары мен ошого тынчсыздандым. Бирок мен тынчсыздануумду эч ким түшүнгөн жок. Анткени эч кимдин медициналык билими жок. Балким мен ошону туура эмес жеткирип алдым. Анан импотент болгон эркектердин көбү ошого кошумча психикасы соо болбосо, ошого кошумча билимсиз болсо, тарбиясы жок болсо, ошондо эркекте агрессия пайда болот. Агрессия пайда болгондо мындай эркек эч качан өзүн күнөөлөбөйт. Биринчи ирет жубайын күнөөлөйт. Анан кескилеп, уруп, сабап өлтүргөн эркектер кайдан пайда болот? Ойлонгула. Дагы бир жолу айтам, мен врач катары гана эскертип атам, чечим өзүңөрдө. Эмне себептен дагы турбай калат? Кээ бир учурда балким эркекте простатит болду, балким даяр эмес болуп калды, балким коркту, уялды, балким чочуп калды. Андай деле болушу мүмкүн. Ошол учурда мээ ошол процессти эстеп калат дагы, дайыма коркуу сезим боло берет. Ал фактор кеткенде деле эмкисинде азыр ушинтип калсачы, азыр турбай калсачы, азыр уят болуп калсамчы, азыр мынтип кетсечи деген ой жей берип, кийин бул психоэмоционалдык травмага айланып, импотенцияга алып барышы мүмкүн. Эркектердин психикасы өтө назик. Айымдар, эркектерге караганда биз сексуалдуу жашоодо бактылуубуз. Анткени эркектер өтө өзүнүн сексуалдуулугуна байланган. Өтө көп коркунучтары бар. Өтө көп факторлор таасир этет. Булардын сексуалдуулугу, мырзалардын сексуалдуулугу абдан назик. Дагы бир нерсе, эркектер өзүнүн эркектигине өтө басым жасайт. Жана дайыма көпчүлүк эркектерде өзүнө ишенбестик бар. Ошондуктан турбай калды, потенция бар менен көйгөйлөрдө, импотенцияны кантип дарылаш керек? Айнура эже мага бир таблетка бериңизчи, дары бериңизчи, кантип дарыласам болот, эмне кылсам болот деген көп суроолор келгендиктен мен курс жазгам, мачо курсу.
ошону дарылоодо биринчи ирет түшүнүп алышыңар керек. Бир таблетка жардам бербейт мырзалар. Тилекке каршы. Бул жерде керек болсо бир команда дарыгер дарылаш керек. Эндокринолог, уролог, кардиолог жана башка дарыгерлер караш керек. Психотерапевтке чейин. Бул биринчи. Экинчиден, ар түрдүү изилдөөлөр керек. Мени сексопатолог, сексолог десе эле баары жана антип манекенге отуруп кантип секириш керек, кантип техника бар, поза бар деп үйрөтөт экен. Жок. Биринчи ирет мен патологияны карайм. Кандай маселе бар, эмне үчүн турбай атат, эмне себептен мындай болуп калды, анализдерге жиберебиз, анализдерди карайбыз, толук изилдөө өткөзөбүз. Бул врачтын жумушу. Андан кийин партнерду үйрөтүш керек. Көбүнчө мен айтып атпаймынбы, 80% бул психикалык себептер. Ошон үчүн алгач партнер менен иштеш керек. Ар түрдүү техникалар бар. Мен анын баарын курста жазгам. Кеч турганы, көпкө бүткөндө партнер кадимкидей жардам бериши мүмкүн. Эгерде партнер түшүнүп ошол техникаларды колдонсо. Урматтуу айымдар, урматтуу мырзалар, бул абдан деликатная, орусча айтканда, тема. Абдан мындай абдан уяттуу тема, жашыруун тема, бирок өтө керектүү тема. Ошон үчүн кенен маалымат алам десеңер, баары курста да камтылган. Курстан толук маалымат ала алсаңар болот. Видео жакса лайк баскыла, комментарий жазгыла, суроолоруңарды калтыргыла, Instagram баракчама катталгыла жана бөлүшкүлө.